Улуу Рамазан айына азыртадан баштап аракет кылып, даярданып, өзүбүздү ушул Рамазан айынын кечелеринде күндүз боло турган амалдарында көптөгөн соопторду алып, күнөөлөрүбүз кечиришине себепкер болуп калышыбызга азыртадан аракет кылышыбыз керек. Кудум эле сиз бир чоңураак маареке өткөрүп, бир той кылып, бирдемке кыла турган болсоңуз, 1-2 ай мурда кафелерди издеп, кайсыл кафе бош экен, кандайча кылып өткөрсөм экен деп үй бүлөңүз менен уулуңуздун же кызыңыздын тоюну даяргерчилик көрөбүз. Бирок андан улук болгон, эки дүнүнүн бактылуулугу камтылып турган айларда жөнөкөй эле өткөрүп, качан Рамазан келет деп Рамазанды күтүп жатпастан, ушул Ражап айдан баштап өзүбүздү ушул Рамазан айына даярдап баштасак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Ражабу шахруллах". Бул Ражап айы бул Алланын айы дейт. "Ва шаъбану шахри", Шаабан айы, Ражап айдан кийинки Шаабан айы бул менин айым дейт. "Ва рамазану шахру уммати", бул Рамазан айы бул менин үммөтүмдүн айы дейт. Көрдүңүзбү? Сиз бизге ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматына ушундай Рамазан айы келип, бүткүл амалдарыбыз кабыл болуп, шайтанды ошол чынжырга байлап, Алла Таала сиз бизге ушунчалык кичпей ырайымдуулук кылып, боорукелик кылып жатат. Ошол Рамазан айында Кадыр түн кечесин коюп, 1000 айдан артык болгон кечелерди коюп жатат. Ошон үчүн сиз менен биз азыртадан акырындап ошол Рамазан айына өзүбүздү даярдап, азыраак уктап, азыраак тамактанып, өтө кымбат нерселерден алыс болуп, ошол Рамазан айына Ражап айындагы ушундай көп садакаларды берип, Шаабан айында дагы пайгамбарым менин айым дейт. Ошол Шаабан айында дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип, көптөгөн садакаларды берип, көптөгөн муктаждарга, жакындарыбызга жардамдарды берип, Рамазан айына иншалла таза абалда кирип барсак жакшы болот. Жок, анан Рамазанды күтүп олтурсак, Рамазан келгенде тазаланамын, ошол учурда намазымды 5 убак намазды баштаймын, же андай кылам, мындай кылам десек, ал учурда кеч болот. Себеби ошол Рамазан айында киргенден баштап сиз тазаланганча Кадыр түн болуп өтүп чыгып кетет, кеч болуп калат. Ошондуктан сиздерден сураныч ушул Ражап айдан баштап Рамазанга даярданып барышыбыз керек экен.